экономиканын өнүгүүсүндө бул департамент драгметалдын эч кандай деле пайдасы жок да. Не то что зергерлер мамлекетке деле. Булар надзорный орган болот. Текшерет, штраф салат ушундай да. Бирок булардын ишин башка да кыла турган органдар деле жетиштүү да. Ошол эле учурда зергерчиликтин өнүгүшү боюнча саясат менен да заниматься этип атат. Зергерлердин мисалы биз бизнес ассоциация катары биз канча инициативалар көрсөк, булар колдобой эле кайра каршы чыккан учурлар көп болуп атат да. Вот в таком случае бул органдардын эмне кереги бар дегендей да. Изделие, ар бир изделиясы Кыргыздын пробасы басылсын. Кыргыздын пробасын бүт адам таансын, бүт экспертизадан өтсүн. Экспертизаны өткөзбөй эле кагаз жазып берип коюп атат, өттү деп. Биздин рынокко некачественный, начар нерселердин баары сатылып атат, башка өлкөлөрдөн келген. Биздин элибизге зыян келип атат, экономический. Бул адилеттүүлүк, акыйкат болуш керек да. жылга чейин ээн тамгадан 5-6 миллион сом түшүп жүрүптүр. Мен келгенден кийин 13 миллионго түшүрдүм. Бул деген нерсе бюджетке акча түшүргөндө коррупциянын азайышыбы же көбөйүшүбү? Бул факт да. 1 грамм, 3 грамм зергер буюмдарга ээн тамганы койгондон баш тартып атабыз. Эмнелери бар 1 граммдык, мисалы үчүн алтын буюмга ээн тамганы коюш.